Талас облусунун сугат суу тармагын жакшыртуу максатында областа ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын бири Кара Бура районундагы Сарымсак каналы. Аталган каналдын жалпы курулуш иштерине 9,5 миллион АКШ доллары жумшалат. Каражат Ислам өнүктүрүү банкынан каржыланууда. Каналдын курулушу 2019-жылы башталып, пандемияда үзгүлтүккө учураган. Кийин жумуштар жанданып, азыркы күнгө каналдын 70% аяктаган. Анын жыйынтыгында 670 гектар жер сугатка айланган. Чоң каналдын 2 километр 600 метр калган. Мына быйыл марттан баштап иш жүрүп атат. Биздин план боюнча ушу быйылкы жылы бүтүрүп элге тапшырып. Латковый каналдын жалпы 33 километр эле, ошонун 19,5 километрин бүтүрдүк. Ошондон ар жакта 13 километрдей калды, быйыл бүтүрөлү деп турабыз. Мындан тышкары Кара Бура районунда Кытай гранты менен Бакты жана Ногой каналдарында курулуш иштери жүрүп жатат. Эки ири каналдагы курулуштар аяктаса, дыйкандардын сууга болгон муктаждыгы жеңилдейт. Быйыл Кара Бура районундагы каналдарды оңдоп түзөөгө мамлекеттик бюджеттен дагы акча бөлүнгөн. Ал каражат Кирав Чоң Табас каналы, Шанхай Иманбек жана Шекер айылындагы Төмөн Таш каналдарын оңдоп түзөөгө жана тазалоо жумуштарына жумшалууда. Төмөн Тамга каналы аз 5 метр жер, бул жер бетондолот да, негизи бетондолуп бүтөт. Жоготу основной ушу 1 километр участокто болот аткан Төмөн Там каналында. 5 метр жер бетондолот, анан нар жагы 1 километр жер механикалык тазалоо иштери жүрөт. Бетондоо иштерин бүгүн баштадык, буга чейин подготовка кылып атканбыз, 1 айдан бери подготовка дайым бүттү. Уже бетондоону бүгүн баштадык да. Буну качан баштайсыздар? Буну мына эмки жумада баштайт, буну алып келип койдук. Төстөр да? Суу кое бергенче ошо жерде бүтүрөбүз. Кара Бура районунун сугат суу тармагындагы аткарылып жаткан иштерден облус башчысы Нурлан Дарданов кабар алды. Президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу өкүлү, суу чарба башкармалыктарынын башчылары жана ири каналдардын курулушун жүргүзүп жаткан компаниялардын өкүлдөрүнө ишти сапаттуу кылууну эскертти. Ошондой эле жазгы сугатка арык каналдарды даярдоого өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Башкы максат ошол дыйкандарга 15 апрелден баштап сугат иштери, айдоо иштери башталат. Ошондон баштап ошол сугат иштерине дайрыктар кандай болуп атат, ошонун жерине келип, ошол текшерип, карап, ошол иштер жүргүзүп жаткан подрядчиктердин жумушун карап атабыз. Тиешелүү мекеме уюмдун жетекчилери менен, акимдер менен өткөндө Талас району Бакаятанын салынып жаткан каналдарын карап чыктык. Азыр Манас району менен Кара Буран районунда салынып жаткан каналдарды карап көрүп атабыз. Облус башчысы Манас районундагы арык каналдардын абалын жеринде көрдү. Райондо Баласаруу, Кадыралы жана М1 каналдарында ремонт иштери жүрүп жатат. Быйыл Талас облусунун сугат тармагын жакшыртууга өлкө бюджетинен 102 миллион сом бөлүнгөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 10 миллион сомго көп. Бүгүнкү күндө бизде болгон техникалардын баары азыр каналдарда ремонт иштери, айрым жерлерде механикалык тазалоо, айрым жерлерде бетондоо жумуштар жүрүп атат, сооружениялар оңдолуп атат, суу ченөөчү чектер оңдолуп атат. Ошону менен катар биздин өзүбүздүн түзүлгөн графигибиз бар. Кайсыл числого, кайсыл каналыбыз ремонттон чыкса, ошол күнү биз сууду салабыз. Быйыл Талас облусунда дыйкандарга сугат суу апрель айынын 15-нен тарта бериле баштайт. Андыктан суу чарба адистери дыйкандарды ички арыктарды тазалап, камылга көрүүгө чакырышат. Эрте дегенибизди биз пландап атабыз 15 апрелге айрым каналдардан уже суу салынат. Анан көбүрөөк жумуш жүргөн каналдарыбыз ошо апрелдин 25 же болсо ошо 1-майга барат. Может, эгер жетишип калсак, андан эрте бүтсөк, андан эрте сууларды каналдарга салып дыйкандарга жеткиребиз. Белгилей кетсек, өлкө президенти жана министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан быйылкы сугат суу мезгилине өлкө боюнча арык каналдарды даярдоону күчөтүү тапшырмасы берилген. Ага ылайык күздөн бери облуста даярдыктар жүрүп жатат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Манас району.